Берекени кааласаңар, үй бүлөнү сактайм десеңер, мына уккыла. Күйөөсү аялы менен кырылышса, чектен чыкпагыла деди. Границадан ошо чектен чыгуу ажыраштырат же өзүңө деген жок, андан жаман куфр деди. Жана ошо куфрга кирип кетпеш үчүн, уруш талаштан жакшы чыгыш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып көрүшүп кетти. Мен силерге азыр жеткирем. Чегара бала жөнүндө болду уруш талаш. Баламды мектепке албай койдуң, бак барбай койдуң, кийим алып бербей койдуң, ушу бала жөнүндө келе атып, эмне болуп кетип атат бизде? Бала биякта калды, сен апаң мындай, сен атаң, бир туугандарың, сен билесиң бирөөнүн көзүнчө урушуп койгонсуң, тилдеп койгонсуң, сен бутуң тайда, көзүң кыйшык деп отуруп, барып отуруп, мынакей. Бул талаш тартыш эч убакта түгөнбөйт, аягына да чыкпайт. Андыктан бала жөнүндө болду. Ошонун тегерегинде маселени чечип токтош керек. Чектен чыкуу, куфурдан коркушубуз керек. Мына ушу бала жөнүндө токтоп, ошону чечип, ынтымакка келип, үй бүлөнү сактап, береке келет. Андыктан сак бололу. Ассаламу алейкум.